Гөркоонун тукумдары. Автору Асанбек Кулманбетов. Экинчи китептин 4-бөлүмү. Эртең менен машина келип, үй эмеректерин жүктөп, жөнөй берерде чубактын бир кошунасы кирип калды. Түз эле жаңылыкта жарыя кылып ийди. Ал бир чети сыдыктарга тууган киши эле. Табасы кангандай минтти. "Я Сыдыке, бирөөнү оргассаң терең каз. Өзүң барып түшөсүң" деген кеп бар эмеспи? Ошол чын окшойт. Күпүлдөгөн усупка бир сыр көрүнүп, бөөдө ажалдан калыптыр. Сыдык чубактар таң кала кулак түрүп калды. "Эмне болуп? Ага эмне сыр көрүнүп кетиптир?" дешип сурап ийишти. "Ошо, шатадан учуп кетиптир. Анысы аз келгенсип, Кудай атоо, аялы көрүптүр, бир жырткычты. Анан аялы дагы кулап түшпөйбү? Кебетеси ошол жырткыч итин дагы жара тартыптыр. Усуптун бетин чапчып кетиптир. Анысы аз келгенсип, короонун артындагы короодо уйлары камалчу экен. 3-4 торпогун кошо жайлап кетиптир. Сооп болот" деп калды чубак. Бирок ишенбегендей эле кайра минтип сурады. "Чын элеби? Эмнеге калпайт мага элем? Менин дагы жиним келип атат. Сооп болот деп. Силерге кандай кордук көрсөтсө, өзү дагы ушинтип көрмөк. Менин дагы Кудайым бар экен да. Таба эмес, тоо. Бирок ал эмне деген жырткыч болду экен?" деген ойлорго бериле түштү Сыдык. Бирок көчүп бараткандан кийин доктурга барып, усупка сөзсүз жоолугун ойлоду. Айжамал кулак түрүп, тыңшаган эле болбосо, бир дагы унчуккан жок. Жөн гана мыйыгынан жылмайып койду. Кеч кирип, мал жайлаганда эле Сырым ылдыйкы айылга жөнөчү болду. Аны чабан дагы билчү. Каяка жөнөдүң?" дечү. "Тиги ылдый эле. Колуктума дебейсиңби? Коюңузчу, андай эмес." Болуптур. Атты тердетпей минип барып келсең." "Тердетпейм" деген Сырым кудуңдап жөнөп берчү. Айжамалдардыкына барып, түз эле үйүнө кирчү. Киргенде эле Айжамалдан сурачу. "Бутуң кандай? Бутуң?" "Жакшы, бир жеринин картын сыйрыдым" дечү. Көрсөтүп кирчү. "Сыйрыба да, өзү түшсүн" деген Сырым чебеленип кетчү. Бир күнү адатынча Сырым менен Айжамал чогуу чыкты. Айжамал сылтый басып узатып чыккан. Сарайдын үстүнө байланып турган аттын жанына чейин келишти. Сырым аттанбай туруп, Айжамалдын колдорун кармалап туруп калды. Айжамал бирөө көрүп койчудай эки жакты карады. Караңгыда аларды эч ким көргөн эмес. Анын үстүнө бардыгы үйдө болчу. Караңгыда бири-биринин жүзүн даана көрө алышпаса дагы тиктешип калгандай болду. "Айжамал, эми мен башка кызды издебей калат окшойм" деди Сырым. Айжамал дагы эле үнсүз. Сырым Айжамалдын кулагына чукулдай шыбырады. "Айжамал, мен эми экинчи эч кимди издебейм. Анткени мен сени жакшы көрүп калдым. Сен ушунчалык жакшы кыз экенсиң. Макул десең, экөөбүз." Ушул кезде Айжамал: "Бат эле айнып калдыңбы? Издегениңди тапкың келбей калдыбы?" деп суроо бере, колун тартып алгысы келди эле Сырым колун кое бербеген бойдон көкүрөгүнө толгон көк бууну чыгаргансып оор үшкүрүнүп алды. "Билбейм, мен баары бир аны издесем дагы таппайм го. Бирок ошол издеген Айжамал сен окшойсуң. Сен болуп гана сезилип турасың. Айжамал, бүгүн кыйнабайын, а эртең, Айжамал, жүрөгүмдөн арналган сүйүүмө каршы болбочу. Эртең эң жакшы, сүйөм деген сөзүңдү аябачы. Суранам. Эртең жоогуңду күтөм. А бүгүн жакшы кал" деген жалындуу сөздөрүн айтып калып, Айжамалдын ууртунан өбүп алды. Биринчи жолу жигитке өптүргөн Айжамал албырып, дене бою ысып чыкканын кайдан билмек. Аттана калды дагы эңкейип тамашалай шыбырады. "Жакшы жат, Айжамал. Мен түшүңө кирип чыгайын. Эртең сен дагы мени сүйөм деп кал, макулбу?" Атына аста теминип, кылчак карап алды дагы узай берип, чабандын тердетпе деген сөзү эсинен чыга, өргө карай чаап жөнөдү. Сарайга жетип жетпей аттан түшө калды. Өзүнчө кыңылдап коет. Жүрөгүнө толуп чыккан сөзүн Айжамалга арнап:
Айтып алганына жеңилдеп калгандай болду. Аңгыча атты байлай берип чочуп кетти. Өргө чапканга ойдон келгенге ат кара терге түшүп калган. Чабандын атты тердетпе деген сөзүн эстеп коркуп кетти. Ушул бойдон терге чөмүлгөн атты отко коюп койгон болбойт эле. Суутуш керек болчу. Эмне кылаарын билбей бир саамга туруп калды. Аңгыча сырымдын кечиккенине санаасы тынбай аткан чабан чыгып калды. Аны көрүп ого бетер жүрөгү болк эте түштү. Чабан сырымдын жанына келип минтип сурады. Эмне кечиктиң? Биротоло ошол жакта түнөп калсаң болмок. Тамак ичип чыкканча ошол болуп кетти. Атты тердеткен жоксуңбу? Кичине тердеп калды. Эмне? Тердетпе дебедим беле? Ал эмнең? Деген чабан атты соорусун сылай терин көрүп, башын чайкап алды. Болуптур. Жөн койсо, экинчи ат минбей эле койгонуң оң болуп калды. Же ылдый барбай эле койчу, деди чабан кабагын түйүп. Сырым башын кашый туруп калды. Усуптун тепкичтен кулап кетиши, аялынын коркконунан ээси ооп кулаганы, Усуптун итинин жара тартылып өлүшү бир жагынан табышмактуу болсо, бир жагынан таң калыштуу ойдон эл ичинде жомоктой айтылып атты. Айылдын ичинде милиция кызматкерлери канча иликтешпесин, эч нерсенин шегин биле албай коюшту. Мекеменин үйүнө жайгашып, кароолчулук кызматты аткарышканы менен Сыдык Айжамал экөө аңгырап эле калгансыды. Экөөнүн эки сөзүнүн бири эле тоодо болуп калды. Бир күнү экөө маңдай тескиге отуруп, алдан эмелерди сүйлөшүп атып, Айжамал Сыдыктан минтип сурады. Сыдыке, ушинтип элге батпасак, тоого жапай болуп кетпейлиби? Ооба десең, кел азыр эле, деп Сыдык күлүп койду. Ал үчүн жомок болсо, Айжамал чындап эле ошону элестете түштү. Сыдык экөө көк чалга айланып алып, тоо кезип жүргөндөрү көз алдына тартылып, коюн колтук аралашып, ээн эркин куушуп жүргөндөрү боло түштү. Бирок ошол замат чоң энесинен "Сен адамсың" деген сөздөрү кулагына жаңырып кетти. Ошентсе да чын эле ошондой болуп кетсек эмне болот я? Мисалы, экөөбүздөн кашкыр болуп кетсек, экөөбүз ээрчишип алып, түн каткан бойдон жөнөмөкпүз. Жанагы бизге кордук көрсөткөн Усупка окшотуп, өч алып, жара тартмакпыз. Башкарманы бырчалап, өч алмакпыз, деп ызырын айтып алды дагы Сыдыкка чукулдап чылып келди. Сыдыкты мойнунан кучактай, бир чети эркелей сурады минтип. Сыдыке, айтып берчи мага. Бая күнү керек болсо менин убалыма калып, түрмөгө салган, болгондо да жалган жала менен отургузган ушул акмак болчу. А муну кийин угасың, дебедиң беле? Айтып берсең ошону. Эми анын эмнесин айтайын? Ансыз деле Усупка көрүнүп атпайбы? Кызы чарчап калды. Өзү бая күнү антип кулап түшүп, итин жырткыч жара тартып кетиптир. Аялы тили оосу жатып калса. Баса, алар кантты экен? Деди Сыдык ойлуу. Сыдыке, мунуң болбойт. Кантип чыдап атасың? Жалган жала жабатканы чын болсо, өз колуң менен өч алсаң болмок. Айтсаң эми, кийин угасың деп коесуң дагы кайра айткың келбейт. Айтпасаң кой. Эми сени усуп жаткан докторго ээрчитип барам дагы, экөөңдү жүздөштүрүп туруп, анан аны карышкыр жара тарткандан дагы жаман кылам. Деген Айжамалдын көзү тегерек тарта түшүп, өңү кумсарып кетти. Сыдыктан сөз күтүп калды. Ошондо гана Сыдык чындап айткысы келдиби, айтоор өткөн күндөрүн улам эстеген сайын үшкүрүнүп минтип айтып кирди. Өмүрүм бөөдөлү өтүп кетерин билбептирмин да. Окууга өтөм деп шаарга баргам. Акчалуулар менен гана таанышы барлар өтөт экен. 2 жыл удаасы менен кулап калдым. Усуптун атасы дагы илгертен колхоздун бригадири, чоңдордун бири болуп жүргөнгө бардар киши эле да. Усуп менден 1 жаш кичүү. Кийинки жылы шаарга барып эле сүйлөшүп, акча менен сельхозго өтүп кеткен. Мен атайын эле ошол Усупка тең келгим келчү. Шүмшүк Усуп окуп жүргөндө эле арамза, куйту неме болчу. Экөөбүз канча мушташчу элек. Ошентип шаардан улам куласам дагы заводдон иштеп кайра тапшырып жүрдүм. Алас келгенсип 2 жыл армияда болуп калдым. Бирок ошол армиядан келген жылдары университеттин бухчетуна өтүп кеттим. Анда Усуп 4-курста окуп жүрчү. Ал ошентип 5-курсту бүтүп кеткенде мен араң 2-курста болуп калдым. А мен эптеп,
ырмая чырмая өз күчүм менен окууну бүтүп, бирок шаардан жумуш жок айылга келдим. Келсем усуп ошондо эле чакмарактап, зоотехник болуп иштеп жүрүптүр колхоздо. Кудай жалгап, ошондогу башкарма жакшы киши болчу. Мени колхоздун бухгалтериясына жумушка алды. Ишим жагып калдыбы, жоопкерчиликтүү жумуштарда болдум. Усуп зоотехниктен кой фермага башчы болду. Ошол бойдон өмүр бою кой ферма башчысы болуп келатат. Чиркин десең, адам аксагысы келсе бат элекен да. Заматта турмушум астын үстүн болуп кетерин кайдан билдим? Болгондо дагы бирөөнүн арам иши аркылуу, деп айтып аткан Сыдыктын сөзүн бузбай угатты Айжамал. Сырым баягы түнкү чабандын атын тердетип келгенден бери күнөөлүү болуп, баш көтөрө албай калды. Унчукпай кой кайтарып кетет да, кечинде келип эле курсагына бирдеме шамшум этип алып жатып алат. Кайрадан бук боло баштады. Ылдыйкы бутун күйгүзгөн Айжамалды ойлоп отуруп, койнуна бөлтүрүк катып алган дайынсыз кеткен Айжамалды эстеп, минтип бири-бирине окшогон күндөрдө жашай албачудай болуп баратты. Чабан айткан жайдагы кирип келбей, зеригип кетти. Бир күнү кечинде дагы бир чабан согун бергени чакырып калды. Сырымдын чабанын. Кечинде мал жайлагандан кийин чабан аялы экөө эки ат менен чакырган чабандыкына кетти. Жаны жай албай, тынча албаган Сырым чабандын кунанын жайдак минди дагы түнгө карабай ылдый жөнөдү. Айжамал дегенде эки көзү төрт болуп калган. Анын ата энесин дагы чакырган болуш керек деген ой мээсине орной, ошол ишеним менен салып уруп жөнөдү. Айжамалдын үйүнө жетип эле сарайга кунанын байлай салып, көнгөн адаты боюнча үйгө кирип барды. Чын эле, Айжамал үйдө болчу. Жанында 6-7 жашар иниси бар эле. Айжамал Сырымды көрүп чочуп кетти. Эмне? Эшик ачык бекен? Деди. Ооба, ачык экен. Эмне болду? Жөн эле. Ждановдун бир баласы бар эле. Менден 10 жаш улуу. Ошол тийишип жүрөт. Мени ала качат имиш. Кел, олтур. Эмне көрүнбөй кеттиң? Сырым какаган немеде унчукпай калды. Бир чети Айжамалдын менчиктегенсип, күткөнүн билгизип, эмне көрүнбөй кеттиң дегенине терисине батпай кеткенси де. Башка шылтоо айтса, Айжамалын таарынтып алчудай сезип кетти. Жашыша албады. Баягыда бияктан кетпедим беле? Ошондо атты аябай тердетип барыптырмын. Анан мага ат бербей калбадыбы? Ошентип келе албай аттым. Кечирип койчу, деп күнөөлүү немедей жер карап унчукту. Мен сени калпчы экен деп калгам. Бүгүн кантип келдиң? Деди Айжамал ажар-ачыга жылмая. Бир чети сынап аткансыды. Сырым тура калып, Айжамалдын колдорун кармай калды. Чын айтам, ошентип эле келе албай аттым. Сен күттүңбү мени? Айжамал уялып, жооп бербей туруп калды. Бир саамга жымжырттык өкүмсүрө калгансыды. Колдорун ымдалып, жүрөктөн чыккан ыйык сезимдер жүрөктөргө өтүп жаткансыды. Кол кармашкан ала көөнү Айжамалдын иниси карап турган. Аны карап алышып, Айжамал менен Сырым күлүп жиберишти. Момунун карап турганын? Деген Айжамал инисин кучактай, чачын уйпалап калды. Ошондо гана эсине келе түшкөнсүдө. Баса, бутуң кантип калды? Деди Сырым. Айжамал бага элегин көтөрүп бутун көрсөттү. Таңбай калган. Териси күйгөн жери аппак болуп, жылтырап турат. Айыгып калган турбайбы? Ушу бутума так салганың үчүн аябай карыз болуп калдың, деп Айжамал күлдү эле. Сырым Айжамалды кучактай калды. Так көтөрө тегеретип алып минтти. Өмүр бою карыз болсом гана сага. Сен мендик болосуңбу? Моминтип гана көтөрүп алып, чырк айланып гана жүрмөкмүн. Акырын жыгылабыз. Айжамал чалкалай, коңгуроолуу үнү менен күлүп атты. Аңгыча Сырым Айжамалды түшүрүп атып, бетинен өбүп алды. Аны көрүп турган Айжамалдын иниси минтибийди. Оми, айтам. Айжамал эжемди Сырымбайкы өптү деп айтам. Оми, муну кара. Айтпа. Жаман бала айтат. Сен жакшысың да. Деген Айжамал инисин кучактайын десе, бала кытылдап күлүп, качып жөнөдү. Үйдүн ичин төрт көтөрө, чуркаган инисин кармап алып, өпкүлөп алдабатты. Чоң эле бала кантип ушакчы болсун? Сен деген акылдуу баласың да. Ушинтип аткан учурда иттер ажылда үрүп калды. Айжамал менен иниси экөө королой түштү. Бирөөлөр келди окшойт. Деген Айжамал сыртка кулак түрө элее түштү.
Көздөрү тептигерек болуп коркуп кеткен. Ким келмегеле? Деди сырым. Эч ким келмек эмес. Бирок жанагы шүмшүк келип калбасын. Ал келсе эмне кылабыз? Ала качабыз дегендерби? Деген сырымдын суроосуна Айжамал башын ийкеп жооп берди. Мылтык жок беле үйдө? Бар болчу. Бирок аты өлтүрүп салсаңчы? Коркпо. Мылтыктын сүрүнөн эле коркушат. Келе, берчи мылтыкты. Эр болсо сага тийишип көрсүн. Айжамал мылтыкты таап чыгып бере салды. Огу жок. А бул үчөө кур дүрмөт. Жакшы болбоду. Көрөбүз булардын кыйындыгын. Деген сырым кур дүрмөт кылып шкалган жезде 16 калибрлүү мылтыкка салып, чакылдата даярдап калды. Аңгыча эшикке бирөө келип, тыкылдатып калды. Ким бул? Деди сырым. Кыязы сырттагы. Үйдөн эркектин үнүн угулаарын күтпөсө керек. Бир саамга жооп бербей, эшик дагы такылдабай калды. Бир топко барып кайра такылдады. Бул ким деп атам? Деди сырым. Бу сапар үнүн көтөрө сүйлөп. Мен Чыныбек. Байкелер жиберди эле үйгө. Үйдө карта бар экен. Ойногонго алып кел деп жиберген. Ачкыла. Сырым Айжамалды карады. Айжамал бул Чыныбек байке эмес. Калп айтат. Анын үстүнө атам картасын такай жанына алып жүрөт. Үйгө калтырган эмес, деп шыбырады сырымга. Карта өзүндө. Үйдө калган эмес, таппай койдук. Ошентип айтып бар. А сен кимсиң? Деди. Эми сыртта койн. Сырттан дагы күбүр шыбыр сүйлөшкөндөрдү угуп атты. Кимди эмне кыласың? Кете бергиле, деп кайкырды сырым. Аңгыча эшикти жулкулдатып киришти. Эгер күч менен ачып кирсеңер, таарынбагыла. Бирден атып салам. Деген сырымдын үнүн укканда сестене түшүштү окшойт. Тынчтана түшүштү. Иттер болсо дал ажылдап атат. Капысынан жабыла кармап туруп тартышты окшойт. Эшиктин илгичи жулунуп кетип, 3-4 сырым курду балдар кирип келди. Мылтык дүрмөт менен октоол экенин түшүнүштүбү же соройтуп сунганы менен сырттан кирип келгендердин сүрүнөн улам апкарай түшкөн сырымдын атуу ийбесине ишеништиби, айтор тигилер шыдыр эле кирип келишти. Бирөө түз эле сырымга жетип келип, мылтыгын талашып калды. Ага дагы бирөө жардамдашып кирди. 2-3 Айжамалды сүйрөп чыгышты. Иниси ыйлап, чаңырып атты. Башынан чымыр, кабелтең сырым экөөнүн моюн бербей кармашып атты. Алардын ою түшүнүктүү эле. Сырымды ичке калтырып, эшикти беките салып качышмак. Ошон үчүн сырым менен кармашып аткандар. Ой, сага эмне жок? Айжамалды ала качып кетип атабыз. Алар мурун сүйлөшүп жүргөн. Сен тиги кичинекей баланы алып, үйдө кала бер. Сага эч ким эч нерсе дебейт, деп кайкырып алышты. Сырым болбой, жулунуп атып, сыртка сүйрүлүп чыкты. Тиги экөөнө моюн бербей, Айжамалды калтыргыла, таштагыла деп атам, деп кайкырып атты. Жулунуп, бошонуп алып, Айжамалды койчосунан өңөрүп алган ат чаңга барып, тизгинине жабышты. Ошол кезде арт жагынан бирөө бастырып келип, тумшук талаштыра тээп кетти. Сырымдын мурду кан жая берип, көзү караңгылай түштү. Дагы бирөө Айжамалды алып калгыдай ким элең? Энеңди, деп сөгүнгөн бойдон камчы менен төөгө басып алды. Эй, чаппа, жиндисиңби? Өлүп калса эмне болот? Энесин урайын, жанатан бери ушунук өттү, деген үндөр кулагына жаңыра, төбөсү какшай түшүп, көзү ыңыр-чымыр болуп барып кулап түштү сырым. Ал көзүн ачкан кезде жанында кичинекей Айжамалдын иниси солуктап ыйлап аткан. Сырым эптеп өйдө болду. Тумшугу шишип, бир жагынан төбөсүнөн аккан кан бетин жаап, көздөрүн араңашты. Баланы жетелеп, байланып турган кунанга жетти. Эптеп минип, андан кийин баланы эңип алып өңөрдү дагы чаап жөнөдү. Кичинекейинен аттын кулагы менен тең ойноп көнгөн неме жайдак болсо дагы аңды дөңдү карабай чаап жүрүп отуруп, согун берип аткан чабандын үйүнө жетти. Ал жердегилер чуручу түшүп калышты. Куугунга киши шайлап киришти. Бирөөлөр сырымга минтип айтканга дагы үлгүрүштү. Коюшкан кагып чылган боктой болуп сага эмне жок? Кайсы кудайга уратып барып калдың эле? Балким сүйлөшүп жүрүшкөндүр. Эмдигиче отуруп калгандыр. Отуруп калса, бөөдө токмок жеген өзүңдүн эле азабың. Алар эмне? Ачуу базарга келет дагы куда сөөк болуп калышат. Жетимге жөтөлгөндүн кереги эмне дешет? Эмнеге алып калам деп ойлонду дейм да, кудайдын азабын тартып. Айтор көпчүлүгү сырымды жактырбай жатышты. Бирок Айжамалдын ата-энеси кичине баласын алып үйгө жөнөштү. Кал деген же бар деген киши жок болсо деле сырым жайдак минген тай менен кошо тигилердин артынан жөнөдү. Ал тай минип бастыра берерде өзүнүн чабаны минтип калды. Ай,
Сырым-ай, сырым. Кайдан дагы бара калдың эле? Кокусалар куда сөөк болуп калышса, сен эле жаман көрүнүп каласың го. Эми барбайлы кой. Өздөрү чечишип алат. Куугунга жибергендери барат да, же алып келишет. Же кыз өзү отуруп калса жөн эле коюшат. Ал дагы кунандын дагы жонун жоорто бербе. Аңдөңдү мүдүрүлтүп, колун чыгарып ала көрбө. Күлүк чыгат деп бөпөлөп аттык элек. Мындан башка катуу сөз айткан жок. Жок, Айжамалды кайра алып келебиз, деп бурк эткен Сырым узап кеткен Айжамалдын атасы менен апасынын артынан чаап жөнөдү. Үйгө келишкенде Айжамалдын атасы менен апасы кайсалдай түшүштү. Айжамалдын артынан куугунга жиберчү машинесинин ылайыгы жок эле. Болбосо кызы ал жака отуруп калса, ачуу асар келет дегендей болуштубу. Айтор чебеленишкени менен чыгышып, куугунга камынышпай атты. Аны байкаган Сырым минтип жиберди. Мага эле кошуналардын чоң балдарынан болсо кош бериңиз. Өзүбүз эле алып келебиз. Эмне үчүн зордоп алып кетүүгө акылары бар экен, деди. Аны туура көрүшүп, кошуна чабандардын чоңоюп калган уулун кош беришти. Алар аттанып атканда Айжамалдын атасы менен апасы минтти. Деги абайлагыла балдар. Кокус Айжамал отуруп калган болсо, ага дагы карагыла. Отуруп калып, анан кайра жулуп келсиңер, бир үйдүн босогосун аттаган деген жаманатты сөз жармашып калбасын. Камсанабагыла, деген Сырым Айжамалдын атасынын атына минип, берки бала экөө Айжамалды ала качып кетишкендердин үйүн көздөй жөнөштү. Ойлуу сөзлөп отурду Сыдык. Билбейм, өз жашоомо өзүм ыраазы боло, турмушум жакшы нукта өтүп аткансыды. Ата энем улгайып калган. Өмүр бою колхоздун дыйканы болуп, колунда чактуу кишилер эле. Менин тапканым жакшы болуп, кадимкидей ирденип калдык. Акыры кошуна колхоздо бухгалтер болуп жаңы иштей баштаган Гүлкайыр аттуу кызга тааныштым. Бир жылча сүйлөшүп жүрдүк дагы үйлөнүп алдык. Окууну бүтүп келгенден бери 3 жыл бойдок жүрүп, кантип убакыт өтүп кеткенин билбей калыптырмын. Ошентип 27 жашымда 23 жаштагы кызды сүйүп күйүп жүрүп үйлөндүм. Не бир ысык турмушта жашап аттык. Арадан билинбей 2-3 жыл өтүп кетти. Эмнегедир келинчегимдин боюна бүткөн жок. Кайда гана барбадык. Табып, дуа көй дегендерден калган жок окшойт. Доктурдан доктурга бардык. Айтор эч натыйжа бербей жүрдү, деген бойдон Сыдык дагы ойлуу боло түштү. Айжамал сөзүн бузгусу келбей тыңшап отурду. Бир күнү, деп сөзүн улады Сыдык, элден угуп калдык. Алардын айтуусу боюнча биздин урунун бир чоң молдосу болгон экен. Анын бир жолку дем салып, 3 жолу түкүрүгүнөн эле төрөгөн аялдар төрөгөн учур болгон экен. Түгүл анын дубасынын күчтүүлүгүн айт. Тили буулуп, тилден калгандар дагы сүйлөчү дейт. Айтор тамырчылыгы, көз ачыктыгы, таапчылыгы укмуш болгон тура. Азыр дагы кээ бирөө мүрзөсүнө барып, сыйынып, тилек тилесе көпчүлүк аткарылат экен. Бизди ошол кишинин мүрзөсүнө тайып көргүлө деп сунуш кылышты. Бирок мен андай нерсеге көп ишене берчү эмесмин. Анын үстүнө жаңыдан коммунисттик партиянын катарына өтүп, мындай нерсе көңүлдөн алыс болуш керек деген сезим орноп калганда, ары толгондум, бери толгондум. Баары бир Гүлкайыр экөөбүздүн ыйык сүйүүбүз, үй бүлөлүк ынтымагыбыз бекем бойдон калыш үчүн ортобузда бала болуш керек болчу. Гүлкайыр да балаңсеп, кээде ыйлап жүрчү. Мен деле бала дегенде ак эткенден так этип турсам да, аны сооротуп, баары бойдогудай болот деп алаксытсам да, өзүмдүн ичим ачышып, жүрөгүм сайгылашып кетчү. Ошон үчүн акыры туугандардын айтканына макул болдум. Даярдык көрө баштадык. Мүрзөгө тайыш үчүн эгер чындап ишенип, чындап тилек тилегиң келсе, ак боз бие союп, Куран окуп, ошол кишинин наамынан Кудайдан балалуу болууну тилеп, жок дегенде 7 түн, 7 күн ошол жерде болуш керек экен. 7 күн дегендин себеби көбүнчө чын дилден ишенип, чын жүрөктөн тилек тилеп барган кишинин тилегин кабыл кылса 7 күн, 7 түн дегенде кандайдыр бир күч көзгө көрүнүп, бир таасири болот экен. Эгер ошондой таасир тийсе, сөзсүз тилек аткарылат дейт. Ушинтип айтылган сөздөргө аргасыз баш ийдим. Ошентип шаршемби күнү карындашым таап келген ак боз бейни жетелеп, Гүлкайыр экөөбүз, ата энем, үй бүлөбүз менен уурубуздун 80 жаштан өткөн аксакалы, 90го келген бир энебиз болуп, мал сое турган 2 жигит, 2 жеңебиз менен түн катып аттандык. Таңзаар менен бейшемби күнү бабабыздын мүрзөсүнө жетип, ак боз бейни чалып калыш керек эле. Айткандай түнү менен жүрүп отуруп, таңга карап келаткан кезде тооралап отуруп, бабабыздын мүрзөсүнө жеттик.
Ал жер илгертен ата-бабаларыбыз жайлап, кыштап жүргөн жер болчу. Ошол бабабыз дагы ошол аймакта жашап, ошол жерди жердеген киши болгон. Кийин ал бабабыз 100 жаштан өтпөй ошол аймакта кеч күздө каза болгон экен. Ошол бабабыздын айтуусу боюнча эл тынбай каттачу, бийик аскалуу тоонун кырына коюшкан экен. Кийин ал жерге жалаң, элге кадыр баркы сиңген аттуу баштуу аксакалдар, байбичелер коюлуптур. Жаш балдардын дагы мүрзөсү бар экен. Айтор бир короо орунда экен. Мүрзөлөр жайгашкан жер. Эң четте бийик үйүлгөн мүрзөнүн үстүндө жарым кулачтай, билектен жоон, жумуру жыгач сайылып турат. Мүрзөнүн үстүндө бир аз чырмоок өскөнү болбосо, өтө эскиргени дагы билинбейт. Мүрзөдөн ылдыйраак кашатта 2 чоң арча турат. Анын ылдый жагында кашаттан эңкейген жерде таштын түбүнөн булак чыгып, жылкага агып кетет экен. Биз барып эле ошол 2 арчанын жанына түштүк. 2-3 жердеги очокторго караганда ал жерге ар дайым от жагылып, казан асылары белгилүү болчу. А бутактары арбайган, бийик өскөн арчанын чоло жери жок. Чүпөрөктөр самсаалап турат. Идиш аягыбызды түшүрүп, аттарды куюшкандаштырып байладык дагы. Ак боз бейни союга кам көрдүк. Ак боз бейни кыбылага каратып, кыл чылбырды моюнга салган, ак сакалы жайкалган, кызыл жүздүү, кең далулуу, 80ден өтсө дагы 60тан араң ашкандай көрүнгөн, чырымталы жаш, уурубуздун улуусу, карыябыз дагы кулачын жая, тилегин тилеп, батасын айта баштады. О Кудай, үнүбүздү угуп, тилегибизди кабыл кыла көр. Касиеттүү бабабыз, сизге келдик. Ушул жерге келген урпактарыңдын бир үмүт кылып, тилек тилеп, арбагыңа сыйынганы келди. Кагылайын бабабыз. Чүрпөлөрүңдүн бири бала үнүн укпай, бала жытына зар болуп, болгон үмүтү сенде болгон үчүн келип отурат. Касиеттүү бабабыз, эмки бир үмүтүбүз сенде гана калды. Ушул жерге келип, арбагыңа жалынып, мүрзөңө сыйынып, тилек тилеген урпактарыңдын үнүн укчу элең. Касиетиңди аябай сыр көрсөтчүсүң. Анан Кудай шыпа берип, сенин касиетиң менен сүйлөбөгөндөр сүйлөп, укпагандар укчу эле. Төрөбөгөндөр төрөп, жолу буулгандардын жолу ачылчу. Эми касиеттүү бабабыз, биздин мына бул чүрпөңдүн тилегин кабыл кыла көр. Касиетиңди, күч-кубатыңды аяба. Күч-кубатың бап келип, уулубузга ыңаалап ыйлаган бала бер. Каргышка калган, бирөөнүн убалынан коркпой, тескери ишке баргандарга касиетиңди тийгизбейт дешчү эле. Бирок бул баланын чычкан улакка жамандык кылбаган жагы бар. Касиеттүү бабабыз, Кудай тилекти берсе, өсүп чоңоюп, уурубуздун урматына бөлөнгөн жигиттерден болоор. А бирок ушундай чүрпөңдүн балага зар болуп турганын бил. Касиеттүү бабабыз, о Кудай, эбепке себеп, ыбаага шыба кыла көр. Мына бул касиеттүү жерге тилек тилеп келген урпактарыңдын үнүн угуп, арбагыңда колдо. Амин. Аксакал карыянын үнүнө кулак төшөп, азыр эле бир касиет көзүбүзгө көрүнө калчудай. Ошол ыйык касиет бат эле келе калса деген үмүт менен тургандар бардыгына бата кылып жиберишти. А боз бейни жыгып, курмандыкка чалышты. Ал күнү той түшкөндөй болуп, этке чучук эле тойгонубуз болбосо, эчтеле өзгөрүү болгон жок. Түндөсү таң атканча уктай албай чыктык. Асман ачык болуп, караңгы түндө жылдыздар гана жымыңдашат. Үркөр төбөдөн ооп калган кезде уктабаганга жан башым талгандан баягы булактын көзүнө келдим. Кудай атоо десең, кулагымды төшөп, шылдырап агып аткан булактан бир үн уккансыдым. Кудум наристе баланын күлкүсүндөй. Же мага ошондой сезилдиби, билбейм. Ичимен мен дагы карыябыз айткан сөздөрдү күбөрөнүп көпкө турдум. Касиеттүү бабабыз бир жерден чыга калып, балканактай бала сунуп калчудай эки жакты элеңдеп карап аттым. Аңгыча бир нерсени ойлоп калдым. Ордуман туруп, кайра жаткан жерибизге жөнөдүм. Жеңелеримдин чет жагына жаткан келинчегиме жакындап бардым. Мен жакындаганда эле баш көтөрө калды. Сыдыксыңбы? Деди шыбырап. Ооба гүлүм, жүрсөң булактын көзүнө баралы, дедим шыбырап. Баары тең уктап аткан сыяктуу сезилди. Бирок ким билет, сыдырым соккон тоонун салкын желинде, анын үстүнө биринчи жолу ээн талаада, мүрзө четинде эч кимдир уктаган эместир. Бирок ошентсе да эч ким байкаган жок. Гүл кайыр тура калды. Халатчан жаткан экен. Менин жаныма келип эле кучактап калды. Көкүрөгүмө башын жөлөп, ички, үшүп аттым эле.
уктай албай атам. А сен эмне кылып жүрөсүң? Деди Шыбырай. Экөөбүздүн ысыгыбыз тарабай, саат сайын көрүшпөсөк сагынып, бири-бирибизсиз жашай албачудай сезилчүбүз. Ушул түнү 3 жылдан бери биринчи жолу өз-өзүбүзчө жатканбыз. Гүлкайырды өп алдым да пальтомдун боорун чече, боорума кысып, жетилей бастым. Кулагына тамашалай шыбырадым. Сенин боюңа качан бала алып келип салат деп жүрөм. Гүлкайыр токтой калып, мени бир карап алды. Койчу, антип айтпачы. Жакшы тилек менен ушинтип бабабызга сыйынып келсек, анан сен ушинтип айтасыңбы? Дагы эле баягы адатың менен ишенбей турасың го, деди таарынычтуу. Ошондо гана өзүм ойлобой сүйлөп алганымды сездим. Гүлкайырдын чачынан жыттап минттим. Кечирип койчу. Жөн эле, сага тамашалайын деп сүйлөп албадымбы? Мен деле ишенген үчүн келбедимби? Касиеттүү бабабыздын кантип шыпасы болбосун. Баса, сага азыр бир нерсе көрсөтөм. Гүлкайырды боорума кыскан бойдон жетелей басып, булактын көзүнө келдим. Экөөбүз тең отурдук. Алтын гүлөм, тыңшачы. Булактан бир үн чыгып атат. Жакшылап демиңди ичиңе алып тыңшасаң, дедим кулагына Шыбырай. Гүлкайыр чын эле дем албай тыңшап калды. Бир топко барып дем ала кулагыма шыбырады. Баланын күлкүсүнө окшош экен. Чын элеби? Чын эле. Сага дагы ошондой угулдубу? Алтыным менин. Мага дагы ошондой угулуп атат. Андачы, анда экөөбүз бактылуу болобуз. Көрөсүң го, сен төрөп бересиң. Үйүбүзгө ыңалаган бала болот. Көрөсүң. Кубанычым ашып ташып кеткенсиде. Гүлкайырды бекем кысып алып өпкүлөп аттым. Гүлкайырым эртең эле төрөп калчудай сезилди. 2-3 күндөн бери мүрзөөгө таяганга барабыз деп атып, Гүлкайырды жакшылап эркелете албагангабы, болбосо биринчи жолу эки башка жаткангабы, айтор сагынышка түшүптүрмүн. Кучактап алып, ушунчалык өпкүлөп, ал дагы мага жалынычтуу шыбырап, билбейм, бир айлап көрүшпөй жүрүп, көрүшкөндөй тим эле жуурулушуп кеттик. Кокус ары жакта жаткандардын бирөө келип, көрүп койбосун деп ойлобойбузбу десең? Балениби, акша ишепте жаткандай жуурулушуп, көк шиберге оонап жаттык. Коңур үнү менен өткөндөгүсүн айтып берип аткан Сыдыкка кулак төшөгөн Айжамал тунжура отурган. Сыдык күлүп ага минтти. Өткөндү эскерем деп сени таарынтып албайын. Кызганган жоксуңбу дей. Айжамалды көздөй эңке ийининен алып, өзүн көздөй кучактай тартты. Бир шекитти тиктеп, үнсүз отурган Айжамал башын көтөрө калды. Көзүнө жаш тегерене кетиптир. Көзүнүн жашына арчып жиберди. Аны көрүп, Сыдык чочуп кетти. Карасаң, чын эле кызганып алган тура, деген Сыдык бооруна бекем кысып, алаканы менен Айжамалдын жашын арчый, бетинен сылады. Жо, Сыдыке, эмнегедир ошол учурдагы балага эңсеген Гүлкайыр экөөңдүн тагдырыңды элестетип алдым. Балага эңсеген Гүлкайырга боорум ооруп, аяп кеттим. Ошого ыйлабайсем керек, дебейди Айжамал. Андан көрө айта бер. Мен эмнеге кызганмак элем? Анан эмне болду? Жоо чаап кетчүдөй атты кайра камчыланып, тастактаткан бойдон жүрүп отурушкан Сырым менен жанындагы бала бат эле Айжамалды ала качып барышкан үйгө жетип келишти. Ал жерде дагы сарай бар экен. Аттан түшө калышып, сарайдын тиребүчтөрүнө байлай калышты дагы үйдү көздөй жөнөштү. Иттер ажылдап чыкканда эле үйдөн кишилер чыга калган. Сырымдарды 3 бала утурлап чыкты. Айжамалды ала качкан балдар болчу. Анын бирөө ат үстүнөн Сырымды тумушка тепкен күйөө жолдош Сөрөй болчу. Аны Сырым байкай калды. Тепкенин даана байкабаса дагы ошол экенин баамдап калган. Эми да ошол бала Сырымга бет маңдай чыкты. Сырым экөөнүн көкүрөктөрү тийише түштү. Кана Айжамал, деп бакырып алды Сырым. Тигил алебеттүү, кабелтең бала экен. Сырымды 2 каруусан ала минтти. Болду эми жигит, сабыр кыл. Биздин досубуз Айжамалды. Айжамал биздин досту жакшы билчү. Айжамал отуруп калды. Сөзгө келели. Турмуш деген ушундай болот эмеспи? Анын үстүнө Айжамал баары бир сага тиймек эмес да. Сен былжаанды коюп, Айжамалды чыгаргыла бери, деген Сырым болгон күчү менен тигини силкип ыргытып жиберди. Ол бурлуу жигит тоголонуп түштү. Анын жанындагы 2 жигит жыгылган немени өйдө тургузгуча Сырым менен жанындагы бала тигилерден өтө качып үйгө кирип барышты. Кире бериштен келиндер бир кемпир чурулдап эле тосуп алды. Аны кумсарып, көзүнөн чаары чыгып,
Эмне балекет болсо дагы кайра тартпастай болуп калган. Анын үстүнө жана бирөө тумшукка тепкенден бери тумшугу шишип, жараланып, анын тегеретеси кошо шишик болуп, анын зардалынан көздөрү дагы кызарып чыккан Сырымдын өңү тигилерге бир шумдук болуп көрүнүп кеттиби? Айтор же тосуп тура алышпай, же кое беришпей аларды тороп калышты. Кайда Айжамал? Алып чыккыла деп атам. Эмне үчүн балаңар ала качып кетет? Кое бергиле. Жолумду тоспогула. Мен аны алып кетем. Ал менин болочок келинчегим болчу. Жол бошоткула деп кыйкырып атты Сырым. Келиндер жалынып жалбарып кирди. Айрыкча баланын энеси окшойт. Кемпир Сырымды кучактап алып жалынып атат. Көзүнөн салаланып жаш кеткен. Айланайын балдар, менин балам менен тең эле балдар экенсиңер. Бир ачууңарды бизге бергиле. Эл караган бетибизди жер каратпагыла. Алдыңа кетейиндер. Уулум деле жамандыгынан алып кеткен жок. Бөпөлөп асырап алам деп алып келди. Алар деле мурун кийин тааныш болчу. Кыздын ата-энеси жакшы тааныйт. Силерди ошолор куугунга жиберген болсо камсынашпасын. Келинибиз ак ниеттен тартылган көшөгөбүзгө ак пейили менен отуруп калды. Андан көрө алардын келечегин тилейли. Айланып кетейиндер. Сабыр кылгыла. Силердин деле менде энеңер бардыр. Анан силер алардын эл караган бетин жер карата отурсаңар, алар деле эмне болот? Мени деле ошондой энеңердин ордуна коюп көргүлөчү. Кагылып кетейиндер. А мен антип бирөөнүн кызын эле сүйрөп келип алып, бөөдө энемди жер каратпайт болчумун. Болуптур. Энем дейин экенсиз. Анда мени дагы түшүнүңүз. Мен сүйлөшүп жүргөм Айжамал менен. Анан мен кантип күйбөйм? Билип турам. Айжамал отурган жок. Аны тегеректеп, ал барсыдай жалынган аялдар карап турат да. Алып чыккыла бери. Анын убалына калбагыла. Кое бергиле. Алып кетем деп жулунган Сырым кемпирди дагы жолунан түртүп, ар өтөрдө артынан сөгүнгөн үнү кулду. Ал жанагы Сырымды ат үстүнөн тепкен, азыр эле Сырым тоголото ыргыткан жигит болчу. Ой нең дурайын сел саяк десе. Сыйды билбеген, сыйпалаган көр кашак. Жөн койсо көр муну. Менин сүйлөшкөн кызым деп койгонун. Ким эле тентип келген немеге кызым бере коет экен? Андан ары кантер экен десе, эми апабызга кол көтөргүң барбы? Азыр ушул жерден көк тулуп кала электе жогол. Жолуңа түш. Тентиген энең дурайын. Деп сөгүнгөн жигит колун сунуп келип, Сырымды жакадан алаарда Сырым кайрыла калып, болгон күчү менен тигини бет талаштыра уруп калды. Дегенге араң жарган тигинден ары барып учуп түштү. Ары жактан анын жанындагы эки бала дагы камчыларын онтойлуу кармап, шымалана кирип келаткан. Ушунчалык тез кыймылдаган Сырым ал экөөнү жакаларынан кармай, бири-бирине болгон күчү менен сүзүштүрүп ийди. Чекелер менен катуу сүзүшкөн экөө эңги-деңги боло тизелей отуруп калышты. Азыр дагы бир жолу мени жаныма жолочу болсоңор, жөн эле өлтүрүп коем байкуштар. Сыйыңар менен көчүүңөрдү кысып тим тургула деп бакырган Сырым кайра кайрылды. Бугудай урган эме го, сөз укпаган. Ойдеги эле жырткычка окшогон эме го чиркин. Жанагы үйдүн эркектери өйдө күйдө эмес беле? Чакыргылачы. Мындай дөгүрсөнгөн эмени ийлеп ийине келтирип койбосо болбойтой. Үчөө жүрүп, жалгыз балагалы жетпейт деген эмне деген шумдук. Деле чаң будуң чыгарбай кое берип койгулачы. Акылы болсо жанатан отуруп калган эме чыга койбос. Деле ушу куттуу босогуна аттап кете берсин. Көрөбүз, ошондо эле агарып көгөрүп кеткенин. Бир эрге барып келген эме деп аты катта калат. Ата-энесинин бетине көө жабат. Жөн койгула, могул баланы дешип, аялдар чурулдап ийишти. Чын эле, бу сапар эч кимси тоскон жок. Сырым менен жанындагы бала экөө аттап-буттап ички үйгө барышты. Бурчтагы көшөгө жетип барган Сырым көшөгөнү жулуп ыргыта, ак жоолук салынып, үлбүрөп отурган Айжамалды көрдү. Анын жанында бир кичирээк бала, бир тестиер кыз отурган. Алар корккондон кыйкырып чыга калышты. Сырым көшөгөнүн ичинен жулунуп аткан кызды 2-3 аял кое бербей кармап отургандай элестетип алган. Аларды ар кайсы жакка силкип ыргытып, Айжамалды оңой эле жетелеп чыгып кетем деп ойлой экен. Жок, Айжамалдын жалгыз отурганын көрүп, башка чапкан эмедей боло түштү. Ошентсе дагы колун сунду. Айжамал, жүрү кеттик. Сенин ата-энең сарсана болуп күтүп атат. Коркпо, сени эч ким тосуп ала албайт. Тур, кеттик, деди. Бирок буркурап, бетин басып ыйлаган Айжамал колун сунган жок. Сырым ойлогондой ордунан тура албай калды. Эки ини солкулдай, букулдап атты. Сырым тизебиге отура калып, Айжамалды бооруна кыса калды. Айжамал, алтыным, мен сени сүйөм. Жүрөгүмдү таш кылбачы. Жүрү алып кетем.
Керек болсо ушул бойдон алыска кетип калабыз. Экөөбүз кол үзүшпөшүбүз керек. Айжамал, турчу. Кетеличи. Бир жолку кур намыс калдырып, өмүр бою сүйбөгөн неме менен кантип жашай алмак элең? Алып кетем. Келе колуңду. Кеттик, деп алды дагы ордунан тура калып, Айжамалды колдон алды. Бирок ыйлагандан башка Айжамал үйдө болбоду. Ошол кезде сырттан бирөө кирип калды. Айжамалдын жанына тизелеп отура калды. Жашка каргылданган үнү менен минтип кирди. Айжамал, мен сени жакшы көргөн үчүн, сен менин түбөлүк жарым болот деп, экөөбүз кол кармашсак, бактылуу болорубузга ишенип, чын жүрөгүмдөн сүйгөн үчүн алып келдим. Айжамал, туура түшүн. Бир гана жери сени ала качып алганым туура эмес болуп калды. Антпеске аргам жок болчу. Айттым го, мен сенден ажырагым келген эмес. Баары бир экөөбүз сүйүшүп, сүйлөшүп жүрсөк деле макул. Кеттик деп эле мени ээрчип баса бербейт элең да, туурабы? Ошондо деле сени ала качып алмакмын. Мен баары бир сени башка бирөөнө бербейм деп ойлойм. Акыры ала качып алды деп жаман көрүп, ичиңен каргап ишлээрсиң. Бирок түшүнчү Айжамал, биз келечекте бактылуу болобуз. Мени зарлантып, ата-энемди жер каратып таштап кетпе. Суранам, Айжамал, туура. Сырым экөөңөрдүн сүйлөшүп жүргөнүңөр чың болсо, ортоңорду ажыратып койдум. Чындыгында аны билген эмесмин. Башы бош деп укчумун. Ошон үчүн айттым го, башка бирөөнү алдырып жибергим келген жок. Айжамал, акылдуу кызсың. Таптакыр көрүшпөй жүрсөк бир жөн. Бирок мен сени жакшы көрөрүмдү айтып эле жүрбөдүм беле. Айжамал, бир саамга аны угуп калган сырым эсине келе түштү. Айжамалдын күйөөсү болчу жигит уш экенин туя калды. Айжамалдын үйүн айланчыктап жүргөнүн көп көргөн. Ал эмес бозоо улаган киши болуп барып жүргөнүн дагы байкаган. Бирок Айжамал үчүн келип жүргөнүн этибар албаптыр. Ал жигит деле сырымды көп көрчү. Айжамалдын өзүнүн укканы боюнча сырым кыздын бутун күйгүзүп алганы үчүн деле ден соолугун сурап келчү экен. Болгону ушундай уккан. Эми минтип келип атканын туура түшүндү. Сырымдын башка жактан угуп келгенин деле уккан. Ага таяп, балдарынын шыкагы менен болсо, анда өзү деле жулунуп, сабап туруп кое бериши мүмкүн болчу. Бирок ал ойго берилген жок. Жулунуп, сөгүнүп аткан жолдош балдарына: "Жок балдар, ар кимиңер Сырымдын ордуна өзүңөрдү коюп көргүлөчү. Айжамалдын ата-энеси менимче куугун жибермек эмес. Сырым өзү сүйгөн үчүн кууп келди. Мейли, ал алып кетем десин. Бирок мен Айжамалдын өзүнөн бир ооз өтүнүч кылам. Ал акылдуу кыз. Жана отуруп калып эле азыр кетип каларына ишенбей турам. Ошентсе дагы кокус болбой эле кантип кетип калсын, нанымды, тузумду аттап. Көрөм, ошондо эле өмүр бою жыргап жүрө өтөрүн. Кое тургула. Эч кимиңер дагы кирбегиле" деген бойдон кирип барган. Көшөгөнү тартып ийип, Айжамалды колдон тартып аткан сырымды көрүп, Айжамал туруп кетчүдөй сезилип кеткен. Ошон үчүн тигинтип, жүрөгүндөгү нерсесин айтып аткан. Сырым тиги баланын ыйга каргылданган үнү менен сүйлөгөнүнө ага түшүндүбү? Айтор ал балага эч нерсе дебестен, Айжамалдын колун кое бербей туруп дагы айтты. "Айжамал, жүрү кеттик. Алданба мунун сөзүнө. Эгер сүйбөсөң, кантип өмүр бою бирге жашайсың? Суранам, баарына кайыл болуп баса берели." Бу сапар шолокто ыйлап аткан Айжамал ордунан турбаган бойдон, көзү толгон жашын арчый албай: "Сырым, мени кечир. Мен эми кантип чыгып кетем? Чыга албай калдым" деп башын чайкаглап жиберди. Антип айтаарын ойлобогон сырымга аалам астын үстүн болуп кеткенсиде. Айжамалдын колун аста кое бербейди. "Айжамал, алтыным, берекем, мен билгем кетпесиңди. Акылдуум менин" деген бойдон тиги жигит Айжамалды кучактап калды. Көкүрөгүндөгү болгон нерсени жулуп кетип, көөдөнү аңгырап, бош калгандай боло түштү сырым. "Айжамал, ушундай болмок беле" дегенге араң жарады. Көзүнө жаш тегерене түшкөн. Айжамалды телмиретик деген бойдон: "Кантейин, кош бол Айжамал, бактылуу болгула" деди да артына бурулуп кетти. Ооз күйдө тынчсызданып күтүп отурушкандын баары кабагы чөгүп, өзү гана чыгып келаткан сырымды көрүп кубанып кетишти. Күйөөнүн апасы сырымдын алдын турой эки каруусун ала минтти. "Айланайын балам, сен дагы эстүү турбайсыңбы? Кулдугубуз бар эми. Бир ачууңду бизге берип, сабыр кыл. Жүрө кой бул жака. Шашпай тамак ичип." Сырым эч үн катпастан баш чайкады да колун бошотуп алып сырт жакка чыгып кетти. "Кокуй келиндер, жок дегенде бирден көйнөк кийгизип койгула. Көңүлдөрүндө кир кетпесин" деп чебиленип идене байкуш.
Сырттан жарданган толтура эркектин бири дагы үн катпады. Көбүнүн көздөрүндө табасы кангандык бар болчу. Баланын атасы го күтпөдү окшойт. Бир балага аткаргыла тигилерди дебейди. Ал бала сырымдан биринчи чурка барып, атын чече калып, жеңил аттанып атса да, сырымды колтуктап койду. Ат тизгинин тартып, бастырып баратып, кайра карап алды дагы, жагы ылдый куюлган жашын арчып алды. Сыдык сөзүн улатты. Билбейм, үйлөнгөндөн берки 2-3 күн башка жатканыбыз биринчи жолу болгонгобу, баарын унутуп салдык. Айрыкча мен кадимкидей алка-шалка терге түшүп, бир башкача тим эле сууга салган эмедей болдук. Канча убакыт өтүп кеткенин билбейм. Экөөбүз ошол көк шиберге кучакташкан бойдон жатып, уктап калыппыз. Бир убакта бир нерседен улам ойгонуп кеттим. Көрсө, эт асылган очоктун жанында эчак эле туруп алышып, от жагышып, самоор коюп, айтоор өздөрү менен өздөрү улатышыптыр. Уялып кеттим. Гүлкайырды карасам, эч нерсе сезбей уктап жатат. Күн жаңыдан көтөрүлүп калыптыр. Гүлкайыр мынча убакытка чейин уктачу эмес. Айылдан эртең менен эрте туруп, от жагып, күй пилала болуп жүрө берчү. Ойготоюн деп ойлоп барып токтоп калдым. Эмнегедир эмне үчүн келгенибиз оюма түшө калды. Гүлкайырдын мынчалык көшүп уктаганына, балким Кудайдан тилеген карыябыздын тилеги кабыл болдубу? Ак боз бейнин аталышы шыпа берип, Кудай жалгап, ошон үчүн көшүп жаткандыр деген ойго келе калдым. Мейли, жата турсун деген челик кылып, өйдө болуп барып, ичим ысып кетти. Эңкейе калып, Гүлкайырды ууртунан өп алдым. Ошондо ойгонуп кетти. Чачы жайылып, бир периштедей болуп жаткан. Күн тийип калганын көрүп чочуп кетти. Өйдө боло берип, артта жаткан жоолугун ала калды. Шашып ушуп, чачын жийип, бурап алды да түйө калып, жоолугун салынып атып минтти. Уяты жок, ойготуп койбойсуңбу? Тияктагылар шылдыңдайт дейм. Мен ажары ачыла түшкөн Гүлкайырды кайра буурмак кыса калдым. Өйдө болоюн деген аракетине карабай, мойну башынан аймалап аттым. Бир топко барып эсиме келгенсидим. Өйдө болуп, бири-бирибизди күүнүп, оңдонуп, түздөнүп алып, тигилерди көздөй жөнөдүк. Булактын кашатынан чыгып, Тулга боюнда тургандарга жакындай бергенде, эмнегедир бизди жаңы көргөн эмелердей карап калышты. Мага дагы эч нерсе эмес, Гүлкайыр кысынып, араң баратканын байкадым. Эптеп жеттик. Эч ким суун чыккан жок. Бир жеңем гана мага шыбырап кетти. Сөзүнө караганда, бир чети тамашалап, бир чети ишенген эмедей минтти. Кудайды карабай жаттыңар го. Элди көзгө илбейсиңер тим эле. Менден башка эч ким барган жок. Жамынып жаткан биз үшүдүк. Силер кандай үшүбөй? Анан күн чыккыча уктадыңар. Же чын эле Кудай жалгап бир шыпа тийдиби? Деги Кудай эле жалгаса экен. Биз дагы тигилерге кошулуп калдык. Эл менен кошулуп, самоорго отун ташып, очокко от жагышып аттым. Гүлкайыр дагы кошо аралашып, айтоор кайрадан чогулуп, тасмал четине отуруп, тамакка карадык. Шашпай отуруп, аябай божурашып, ар нерсени айтып, көпкө тамактандык. Аңгыча тамак ичип бүткөндөн кийин аксакал атабыз алакан жайды. Ал киши көпкө тилек, батасын айтып, баарыбыз бата кылдык. Антип минтип атып, дагы 2 күн өткөндөн кийин бир окуя болуп өттү. Бир күнү кечки тамакты көпкө туруп бата кылган соң, үркөр төбөгө келгиче, эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө отурдук. Бир далайга аксакал карыябыз санжыраларды айтып берип отурду. Качан гана алдыбыз уйкусурай баштаганда жатууга камурдук. Эмнегедир бетимди бир нерсе сылап аткандай болду. Уйкусурап, колум менен ал эмне экенин билмекке жаңсагыладым эле. Тилекке каршы колума эч нерсе урунган жок. Кайрадан көчүп бараттым. Биз Гүлкайыр экөөбүз элдин аягында, четкерээк жерге эр токумдарыбызды, тердиктерин, көрпөчөлөрүн бириктирип жогу жатып алганбыз. Гүлкайыр көкүрөгүмө башын катып, жамынып жаткан жуурканга чүмкөнүп алыптыр. Мен дагы колумду оролто боорума бекем кыса, кайрадан уктап кеттим. Жок, бу сапар кимдир бирөө даана бетимди сылап атты. Ойгонуп кеттим. Чүмкөнгөн жабууну ачып, асманды карадым. Жабуунун ичинде ысып жаткан жаным эмнегедир нымдуулукту, суукту сезе ичиркенип алдым. Асманга көз жиберип, кандайдыр бир айлананы аппак нерсе чырмап алганын сездим. Бул туманга дагы окшобойт эле. Түнкү жамынган жылдыздардан дайын жок.
Менин бетимди сылап жаткан нерсе ушул аппак нерсе экенин сездим. Себеби кадимкидей кебездей нерсеге бетим тийип тургандай болду. Келме келтиргенди билчү эмесмин. Бу сапар өзүнөн өзү оозума келди. Бет маңдайымдагы кебезди түрмөккө колумду шилтегиледим. Бу сапар дагы колум боштукка аба жиреп салды. Өйдө болдум. Гүлкайырды карасам, ал кызуу уйкуда жатат. Эки жакты кылчактап караганым менен жанымдагылар көрүнбөй койду. Болгону ак кебездей нерсе тосуп турат. Чочуп кеттим. Көзүмдү бурдай ачып жумуп ишенбей турдум. Себеби маңдайымда абада калкыган аялдын сөлөкөтү турган. Башында ак элечек, мойнунан ылдый эч нерсе көрүнбөйт. Дагы күбүрөнүп келме келтирдим. Бүткөн боюмду муздак нерсе аралай түшкөндөй болгом. Дегенде келме келтиргенден кийин өзүмө келе түштүм. Бир колумду суна Гүлкайырды ойготтум. Ал дагы ойгоно коркуп кетип мени кучактай калды. Мен дагы кучактай унчукпа дегендей эрдимди тиштеп койдум. Экөөбүз тең тиги аялды суроолуу карап калдык. Аңгыча денеси көрүнбөсө да аялдын колдору сунулуп келатты. Көргөн көзүмө ишенбей кеттим. Анткени аялдын колунда наристе бар болчу. Түз эле Гүлкайырга сунду. Гүлкайырды чыканагым менен нукудум. Ал дагы эми көргөндөй эки колун сунду. Кенедей көзүн ачы элек эркек наристени Гүлкайырдын алаканына салды. Эмнегедир карасам Гүлкайырга бир нерселерди айтып аткансыз да. Гүлкайыр башын ийкегилей сүйлөгөндөй болду. Экөөнү алмак салмак караганым менен эч үндү уккан жокмун. Кудум кулагыма добуш угулбастай бүтөлүп калган сыяктуу эле. Аңгыча наристесин бооруна кыскан Гүлкайыр көкүрөгүн ачып эмизип кирди. Ордуна кыйшая баланы эмизген бойдон жата кетти. Эми карай берип жанагы аялдын мени карап турганын байкадым. Көзү менен ымдай бирдеме дегенсиде уккан жокмун. Бирок Сыдык, келинчегиң менен балаңды üşүтөсүң. Жата кой. Наристеңерди койнуңарга катып, üşүтпөй, ысытпай асырап алгыла дегенин түшүндүм. Кыйшая жата кеттим. Кандайдыр бир дене балкыткан, балалуу болдум деген сүйүнүчкө берилген сезимге ороло Гүлкайыр менен наристени кучактай, жуурканды жамындым. Кантип уктап кеткенимди билбейм. Сырым атты үстү көбостө камчыланып жүрүп отурду. Айжамалдын атасынын үйүнө жетти дагы атынан ыргып түштү. Атты байлап салып, ары жакта байланып турган тайына жетип барды. Аны чече калып, үстүнө секирип минди дагы бастырып жөнөдү. Артынан Айжамалдын атасынын чакырганын укмаксан болуп койду. Уккусу да келген жок. Ушундай дагы болмок экен да көрсө. Менин тагдырым ушундай жаралып калыптыр да. Бир жолу сүйгө кабылткан Айжамал тигинтип, арман, күйүт менен жер которуп кетсе, анын артынан аны оңой эле табам деген тилегим таш каап, кыйырсыз, кең өрөөнгө туш болсом, Айжамалды таппай каларыма көзүм жетмек түгүл, кайра кете албасымды түшүнүп турганда, дагы жакшы, Бердибектей чабаганга жолугуп, ал мени баласындай асырап атат. Бирок баары бир жер кезип издей берем деген элем. Балким айталаада ит кушка жем болмокмун. Балким койнуна бөлтүрүк каткан, карага төңдүү, кызыл жүздүү, татынакай Айжамалды таба алмакмын. Карасаң, мен шордууга бул Айжамалдын пайда болуп калганын. Жөн эле пайда болбой, көңүлүмдү көксөтүп, кыялымды сабалатып, жүрөгүмдү эритип салганын. Анан дагы аты Айжамал болуп, өңүнүн дагы окшошуп калганын карабайсыңбы? Болбосо ким билет эле? Эми жетишет. Канчага чейин тентиген сел саягатка конуп жүрө бермек элем. Тетиги борборго барсам, жумуш таап алса, өзүнчө жашоого болот деп атышпайбы? Кетем ошол жака. Мына, күн ай жылып жай келатат. Эл, жер кезем. Ушул жак өрөөндү бүт кыдырам. Балким Айжамалым табылып калар. Ал деле менчилеп, бир жерге келип баш баанеге алгандыр. Азыр кандай болуп калды экен? Бөлтүрүүгө кантип, кайда жүрөт? Издейм. Болушунча издейм. Таппасам шаарга кетем. Эртең менен эле Бердибек байкеге айтам. Мени бошотуңуз дейм. Үйүнө батырып, тамак ашын берип, түн өтүп атканына рахматымды айтып, кийин келип, ага жараша ыраазычылыгымды билгизип кетем дейм. Кое бергиси келбесе, баары бир качып кетем. Эч документим жок болсо, милиция кармайт деп коркутуп атпайбы? Анда да көрөм, деп кооранып жүрүп отурду. Тайды кайра тебинип. Сырым келгенде Бердибек улам кирип чыгып, санасы тынбай аткан. Өзүнчө ушундай да болчу эле. Өлө албай жатып, кыз талашканын кара. Кууганга барам деп, куугунтук чеп, көрүнгөнү токмоктоп, өлөсөлүү болуп келбесе экен.
деле дымагын кара. Токто, түшүнүктүү жигит экен деп көзүнө карап койсо карабайсыңбы эми? Аман бол, айланайын деп туруп, төрт тарабын кыбыла кылып жолго салсамбы? Үстүнө чымын кондурбай, тай кезинде кыйналбасын деп, күлүк болчу тайды дагы минип алганын карабайсыңбы? Эми колун түшүрүп, тердетип келет эмеспи? Атаны окуяй. Кайдагы балекет балага жолуктум эле, деп көйрөнүп калат. Аңгыча төмөндөн тайды ээрчитип, сырым жетип келди. Бердибек жини келип, кыйкырып, бир тийгиси келип турса да, өзүн кармап турду. Анын үстүнө сырымдын өңү бозоруп, кабагы карш түшүп турган. Болуптур, эртең менен сүйлөшөлүчү, деп кооранып алды. Эшиктин алдында туруп байкап турду. Тайды ордуна коюп, чөбүн салып, жайлап коюп үйдү көздөй баскан сырым байкаган эмес. Качан гана үйдүн эшигин ача берерде, сырым!» деген үндөн чочуп кетти. Бердибекти көрүп туруп калды. Эми урушат, урушса урушсун. Мен да урушам. Керек болсо баса берем, деп ойлоп алды сырым. «Жата бер, эртең менен сүйлөшөбүз», деди Бердибек. Сырым кирип барып, кайра токтой калды. «Мени кечирип коюңузчу», деп алганын өзү билбей калды. Сөздөн сөзгө өтүп кетишти. «Эмне, куугунга барып келдиңби?» деди Бердибек. «Ооба, жертик», деди сырым. «Эмне үчүн бардың? Ал кыздын ата энеси өзү уруксат бердиби? Алардын ишине эмнеге кийлиштиң? Же бир тууганы болсоңчу?» «Ааба, өзүм эле кууп бардым. Мен Айжамалды жакшы көрүп калгам. Кайра алып келем деп ойлогом», деп башын жерге салды сырым. Бердибектин боору ооруп кеттиби? «Болду эми, кичине балача. Ошентип эле ала качып кетип, барган кыздар отуруп калып, очор бачар болуп оокат кылып кетишет. Аны билген эмес турбайсыңбы? Анан кана кайрып ала алганың? Кокусу ал кыздагы көшөгөнү аттап чыгып кетсе, билесиңби эмне болмок? Бир жерге барып отурбай келген деген жаманатты сөзү калмак. Керек болсо кызды сууруп келгениң үчүн ата энеси дагы сени жаман көрмөк. А кыздын бетине чиркөө жабылып, кийин турмушка чыгышына кыйын болмок», деп атты Бердибек. «Мен алып калмакмын», деп буруп кетти сырым. «Ошондойбу? Кайда алып бармаксың?» деп алган Бердибек андан ары сөз улагысы келбеди. Сырым дагы унчукпай калды. Ал дагы бир жолу жалгыздыкты, өзүн бир дагы адам бул жерде колдоосун сезди. «Мен кимге ишендим десең? Бирок Айжамалды алып качып кетмекмин. Ал макул болсо гана болмок. Көрсө, мен баары бир жалгыз, үй жайсыз селсаяк катары эч жерге батпайт экенмин да», деген ойлорго ороло түштү. Үйгө кирүүгө камынып бараткан Бердибектин артынан минтти. «Эртең кетем». Бердибек кайра кайрылып, сырымды тиктеп калды. «Кайда барайын деген оюң бар?» «Билбейм. Мага баары бир да. Шаарга барам. Бир жерге батармын. Болбосо жолдо калармын», деди сырым. Эми чечкиндүү. Бердибек да анын кайра татпашын түшүндү. Сырымдын жанына басып келип, жонунан таптай. «Макул, эртең кет. Милицияга түшүп шоруң катпасын. Көрөм да аны. Болуптур. Бүгүн жатып эс ал. Кайда, кантип барыштын жолун айтам. Багың айтса, орууну чогалып кетсең, бир эстерсиң. А мен сага документ жасатып берейин деп атпадым беле? Колдон келсе. Эми өзүң бил», деди да Бердибек кирип кетти. «Эмне болсо ошо болсун. Бул жактан кетем. Антпесем, эртең эле кызды кууп берип, токмок чеп келген деп ушак болбоймбу? Ого бетер», деп кооранып алды. Ат үчүн деп берген уйгурдун тобакчасы өзүндө катылуу эле. Кайда болсо, көпкө чейин акчадан кор болбосун билип турду. Сыдык ошол сөздөрүн эстеп, айтып аткан сайын бир туруп көздөрү жайнап, жайдарлана түшүп, бир туруп көңүлү чөгөт. Айтор көкүрөгүнө башын жүлүп отурган Айжамалга сөзүн улап отурду. «Ошентип катуу уктап калыптырмын. Гүлкайыр дагы мени бекем кучактап, чүмкөнүп жабынып алыптырбыз. Эмне болду билбейм. Ойгонуп кеттим. Чүмкөнүп жаткангабы Гүлкайыр экөөбүз тең тим эле терге чөмүлүп кетиптирбиз. Гүлкайырдын саамай чачын тарайсылап, алкымынан өөп, чачтарынан жыттап алдым. Ошондо гана биз үйдө эмес, талаада жатканыбыз эсиме түшө калгансыда. Жуурканды акырын ачтым. Мени шкалап тургансып, күндүн нурлары көздөрүмө чагылыша түштү. Күн көтөрүлүп калыптыр. Эки жакта карадым. Биздин эл арыраакта, тасмал жайып алып, чогулуп тамактанып отурушкан экен. Кайра чүмкөнө калдым. Гүлкайырды акырын ойготтум. «Гүлүм, эл тамактанып отурат. Дагы эле экөөбүз уктап калыптырбыз. Күн эчак эле көтөрүлүп калыптыр», дедим шыбырап.
Гүлкайыр тургусу келбей мени ого бетер кучактап, өпкүлөп, жыттагылап алды. Көкүрөгүмө башын жүлөп, ого бетер көшүгөнсүдү. Мен чачтарынан сылай үн каттым. Гүлүм, түндөгү көрүнүштөр түшүбүзбү же өңүбүзбү? Гүлүм башын көтөрүп мени карады. А мен түшүм экен деп эле атпаймынбы? Сен да көрдүңбү? Даана эле көрбөдүкпү? Сен эмизбедиңби баланы? Ооба. Тим эле көкүрөгүм ээрип, муун жүнүм бүлкүлдөп, жаным эргип кетти. Чын эле, муну түшүмдө ойлогом. Кызык десең, а мен өңүмдө эле көргөнүмдү билип турам, дедим. Гүлкайыр чүмкөнүп жаткан боюнча жоолугун салынды. Анысы кайындарына ыйба кылганы болчу да. Акырын туруп кеттик. Ээрчишкен бойдон баягы кашаттын алдындагы булакка бардык. Аябай чайынып жуундук. Көрсө тигилер бизди оюбузга коюптур да. Биз барып түндөгү көргөнүбүздү айтып бердик. Айланайындар, Кудай шыпа бергени ошол. Умай эне бала берип кеткен турбайбы? Ошол кабыл болуп, үйүңөр базарга айлансын. Омин, деп бата кылып ийди. Аксакал карыябыз. Ошол күнү түш ой, окат кечелерибизди жыйнап алып, кайра тарттык. Кыштакка келип, кайрадан көр тиричиликке аралаштык. 1-2 ай эч нерсе билген жокпуз. Мен ойлоп алыптырмын. Ата бабаларыбыздын арбагына сыйынып, Кудайдан бала тилеп келдик. Эми бат эле балалуу болобуз, деп. Убакыт өткөн сайын үмүт үзө баштадык. Түгүл кол шилтеп калгам. Бир күнү жумуштан чарчап келгем. Үйгө кирсем, оозго кире бериште Гүлүм чылап чыңга кусуп атыптыр. Чочуп кеттим. Чекесинен сүйөй калдым. Эмне болуп кетти? деп жибердим. Гүлкайыр башын чайкап койду да бир топко кусту. Кусуп бүткөндөн кийин бети колуна суу куюп бердим. Бети башын аарчып атканда байкадым. Көзү ичине кирип, алайып эле арыктап кетиптир. Боорума кысып минттим. Гүлүм, мынча эмнеге арыктап кеттиң? Байкабай жүргөн турбаймынбы? Сен байкамак белең, деп күлүп койду Гүлкайыр. Эмнеге кустуң? дедим. Сагынбүбү апамдын жармасын ичким келип баргам. Картошка кууруп атыптыр. Анысын жеп, жармасынан аябай иштим эле. Бирок анын баарын бүт кусуп салбадымбы? деди. Эмне? Арулап калгансың го. Өздөрү тамагынан ооз телекте сен жебейип, аруу кирсе керек. Же жаман көрүп бердиби? деп чебеленип ийдим. Гүлкайыр каткырып кирди. Эмнегедер көзүнөн жаш чыкканча күлдү. Кудай урбадыбы? Эмне күлүп атасың? дедим. Дагы күлгөн Гүлкайыр басылып, менин мойнума асылды. Кучактап, бетимен, мойнуман өбүп атып, сага бир нерсе айтайынбы? деди. Айт. Сүйүнчүбү? Сүйүнчүбү же күйүнчүбү? Сүйүнчү да. Сүйүнчү болсо, анда жүрөгүңдү сакта, жарылып кетпесин. Айтчы эми, табашмактатпай, деп бекем кыса кучактап, тегерете айлантып алдым. Ошондо гана Гүлкайыр шыбырып айтты. Сен биле элексиң, менин боюмда бар. Эмне? Эмне дедиң? Кантип жашып жүрөсүң я? деген бойдон дагы кучактап алып, бир топко көтөрүп турдум. Чарчаганча түшүрбөй турдум. Тим эле сүйүнгөнүмдү айтпа. Кой десе болбой, көрүнгөнгө эле сүйүнчүрөп жүрдүм. Кудум бүгүн эле төрүп салгандай. Түгүл менин антип сүйүнчүрөп жүргөнүмдү шылдыңдаган жеңелер да болду. Мен аларга кыйын болдум. Эми кичине, жашоо кызык болуп калгансыз да. Күнүгө келип алып, Гүлкайырдын курсагын басам, кулагымды тосуп тыңшайм. Кызыксың. Жок дегенде 6 айдан кийин дагы тыншасаң боло. Эч нерсе боло электе эле. Ушундай болсоң, кийин төрөлгөндө дагы баланы сен эле багасың го, дейт. Багам. Бакпаганда эмне? Бир колума сени көтөрүп алам, бир колума наристебизди көтөрүп алып жүрө берем, дейм. Гүлкайрым кучактап алып күлөт. Жүрүш ачыбыз. Ошентип кандай убакыт өтүп кеткенин билинбей, Гүлкайыр аман эсен төрөдү. Болгондо дагы уул, менин кубанычым койнума батпаганын айт. Өзүнчө эле териме батпай сүйүнүп турдум. Ойлуу тунжурап, сөздү угуп атканы же укпай эле тыңшап отурганы белгисиз. Көкүрөгүнө башын жүлөп отурган Айжамалдын чачынан сылап, менин айтып атканымдан тажаган жоксуңбу? Же уккуң келбей атабы? Өзүнүкүн эле айта берет деп. Айтпасам деле болот эле. Эми айтып албасам, бир күнү жүрөгүм кабына батпай жарылып кетчүдөй. Кандай дейсиң? Бир саамга ойлуу, унчукпай калган Айжамал бирткеден кийин минтти. Сыдыке, эмне унчукпай калдың? Сөзүңдү айта берчи. Анан эмне болду? Өзүң айткандай, мынча болду, баарын айтып берсең. Айжамалдын сөзү Сыдыкты кайра жандандырып койгондой болду. Дагы сөз уккусу келип аткан Айжамалга ичи ысый түштү. Дагы бооруна кысып койду да
Кудай буйрса, бизден арыз таябыз. Сен айткандай бабабыздын мүрзөсүнө барып, тайып деле келебиз, деди. Анан андан ары сөзүн улап кирди. Уулум 2-ге чыгып калган. Үйгө да бала караганга киши болуп, Гүлкайыр көбүрөөк бош болуп калды. Жай келип, кой кыркын маал келип калган. Башкарма бир күнү чакырып калды. Кирсем, башкарманын кабинетинде жанагы эле усуп отуруптур. Семиз курсагын силкилдете, башкармага жагалдана калп күлүп сүйлөп, итиркейим келе түштү. Ошол кезде башкарма минтип калды. Сенин келинчегиң бош эле да. Мен эмне үчүн антип сурап атканына таң кала акырын баш ийкедим. Уулуң дагы чоңоюп калыптыр. Быйыл кыргынга үй бүлөңдү көчүрүп бар. Келинчегиң шеф-повар болуп, өзүң учетчик болосуң. Кыскасы, сен кыркындын шефи болсоң, келинчегиң ашкананы кармайт. Жаман эмес да, туурабы? Деп башкарма бүтүм чыгарганын кошо билгизди. Ойлонуп көрөйүнчү. Балким келинчегимди жөн эле коем, дедим мукактана. Эми бери жакта отурган усуп чебеленип кетти. Чекеттерин кайра арчый. Ой Кудай деп эле макул болбойсуңбу? Элдин аялдары андайга жетпей жүрсө, сен каршы болосуң да. Атаңдын көрү. Май көл сүт көл болуп турган жерден дагы киши качабы? Эт ашың деле кенен болуп, май деле толуп, көп болсо 1 ай болот экенсиңер. Тим эле жыргап келесиңер да. Уулуңарды кыйнабай эле айылга, ата-энеңе калтырып койсоңор. Эми башкарма олутту тартып, кабагын түйө митти. Колхоздун чатырлары менен кошо 2 боз үй тигилет. 1 боз үйдү өзүңөр болосуңар. 1 боз үйдү чоңдор үчүн даярдайсыңар. Ушундай. Бүрсүгүнү көчүрүп барасыңар. Башкарманын бул сөзү бүтүн болчу. Макул болбоска болбойт эле. Үнсүз усупту карадым. Ал бал жайып күлүп турат. Макул болбогондо эмне кылат элең? Дегендей шылдың көз караш. Аны заардуу көзүм менен карап алдым. Чынында андай жерден качпайт деле элем. Жаш бала менен айыл деле болсо деген оюм болчу. Келинчегимдин. Көчүп бардык. Кыркындын кымкут учуру башталды. Ашканада мурундагы иштеп жүргөн 2 аял бар болчу. Аларды жакшы билгенинен бе, Айтор Гүлкайыр дагы жакшы иштеп кетти. Ашкананын складынын жоопкерчилиги бүт бойдон Гүлкайырга жүктөлгөн. Атүгүл койго белги салчу сыр, туш дегендей бардыгы анын колунда болчу. Ал сырларды ферма башчынын колу коюлган кагаз менен гана берчү. А дегенде жардам берип жүрдүм кагаз жагын. Складда учетко алганга. Себеби эртең менен канча килограмм ун, сахар, туз дегендей складтан чыгат. Баарын жазып туруш керек эле да. Анан ага дагы бат эле көнүп кетти. Айтор бир чети буга дагы ыраазы болуп калдым. Бирине бири окшош күндөр өтүп аткан. Эмнегедир усуп мага мурункудай болбой, жакшы мамиле кыла баштады. Ак көңүлүм жанып, ага көңүлүм дагы жибип калды. Ал эмес бир күнү минтип калды. Сыдыке, жебеген жердин астында дейт. Учурунда пайдалана жүрбөсө, кийин өкүттө каласың. Байкуш ак адил, ак жүрөк, бирөөнө кылдай кара санабаган киши эле. Ошон үчүн дүйнө дагы жыйбаптыр, деген эле сөз кылат. Андан көрө учурунда алып калбаса, баары кеч болот. Муну айтып атканым, экөөбүз иштешип атпайбызбы? Сен мага, мен сага жардам беришпесек иш болчу беле? Анча-мынча ферманын атын жерге калтырбай, жүндөн кошуп берсең. Эми накта болбосо дагы жанагы шакмар-шукмарыңан, такым-тукумдун жүндөрүнөн дегендей кошумчалап койсоң. Эптеп, ферманын милдеттенме планын ийгиликтүү тапшырып алсак, анан буйрса кайра эле сыйлык, акча тыйын деген болот. Керек болсо ошол планын төг албай калган чабандардын жуурканын сөктүрсөк дагы, кем карчы толтурам, кызматыңа кызмат дегендей. Койгозуңдан чыгарып берем. Айтор баары жакшы болот. Мен анын сөзүнө не муюрумду, не кабыл албашты биле албадым. Биринчи жолу мындай жоопкерчилик моюнда болуп атса, тим эле чычканга кебек алдырбастан так иштеп аткам. Бир чети ошон үчүнбү Айтор анын эмне дегенине дагы көп түшүнгөн жокмун. Субай кой кыркылып аткан. Ал кезде текшерүү деген көп эле. Чоңдор кыдырып келчү. Анан эле семиз кой козудан көтөрүп чаап сойдуруп калышат. А тамакты бышырып, коноктор үчүн деген боз үйгө берчүбүз. Мен көбүнчө жүн кабыл алып, жүн өткөрүп, жүн жыйдырып, Айтор кыркындын цехинин ичинде карыштагы чыкчу эмесмин. Тамак маалында же иш бүткөндө гана цехти бекитип чыкчумун. Субай кой кыркылып, аяктап калган. Токту борук, ирик баккан айрым чабандардын көпчүлүгүнүн планы толбой атты. Бул үчүн тим эле усуптун күйүп бышканын айт. Жалпы деңгээли боюнча кой ферманын жүн төгүү планы аткарылмак түгүл, карандамак эмес. Усуп таптакыр эле уктабай калды.
Бир жолу түн ичинде уктап калгам. Гүлкайырлар ашканада болушуп, эртең мененки тамакка нан бышырганга даярдык көрүп жүрүп кеш жатышты. Кандай болуп ойгонуп кеттим билбейм. Сырт жактан күңкүл сүйлөгөн үнтү уктум. Бирөөнүн үнү Гүлкайырдык эле. Бирөө эркек болчу. Дене боюм дүркүрөп кетти. Арам ой башыма келе түштү. Бир эркек менен Гүлкайырдын кучакташып турганы көзгө элестей жаткан боюнча майка турсучан атып чыктым. Боз үйдөн арыраак турушканбы же билбейм, көрө калып эле эркек мени көздөй басты.